Ташкөмүр шаары СССР доорунда бүткүл союздук эпкиндүү курулуштардын катарына кирип, өнөр жай чордону салынган кала болуп келген. Бир учурда ташкөмүрлүктөр жыл сайын 1 миллион тоннага чейин көмүр казышкан. Бул жалпы мамлекеттик акционер коомунда 4,5 миң эл иштечү. Бул ошо шахтын негизинде Ташкөмүр шаар курулган. Ошол шахтанын негизинде. Бул шахтын негизинде. Не дегенде бу жерде градообразующий, бюджетообразующий бул эме болгон. Бул мамлекеттик ишкана сатылып кетип, жаңы ээси мындай кылып иш жүргүзбөй, бардык мүлктү сатып ийген. Бул ашкана эле. Атайын курулган ашкана. Ичинде 200-300 адам тамак иччеле. Бул имарат. Бул жумушчу мончо эле. Шахтерлор шахтан чыккандан кийин, жер астынан чыккандан кийин бу жерде жуунуп, кийинип кетчиле. Астыңкы баягы бул банно-прачечный комплекси астында бул кийимдерди, шахтерлор кийимдердин баягы баягы атайын ишке кийген кийимдерди жууп, ырастап, эметчи нар жагында, нар четинде бул поликлиника болгон. Бул эми 80-жылы кылган, көрдүңүз, 80-жылы баягы аябай сонун мыкты кылган экен, мына азыр ушу сакталып калыптыр. Келиндер тосуп алат. Бул шахтерлорду келиндер гүл менен тосуп атат. Эми мына көрүнүш, мен ошол жерде 20 жыл эмгектенген. Бу жерде атам иштеген, 45 жыл иштеген. Менин байкелерим, акелерим иштеген. Эми карабайсызбы, азыр мындай баягы согуштан кийин болгон окуяда болуп, баарын талкаланып, анан кийин өзүңүз көрдүңүзбү, мында 3-4 этажда күйүп кеттир. Өрттөнүп күйүп кеттир. Мүмкүн атайын өттөбүйген. Мурун бу жерде бул атайын көмүр иштечүү фабрика эле. Бул ошо көмүр жер астына казылып чыккан көмүр шака келип туруп, бу жерде ошо көмүрдү бул майдага, чоң, ири эмеге көмүргө бөлүнүп, анан бу жерде вагондорго, темир жолго вагондор жүктөлүп, анан кийин жөнөтүлчү. Өзүңүз көрүп атасыз, бу жерде чоң, ири фабрика иштеп, а жерде 450-460 адам иштечү. Мына бүгүнкү акыбалды көрүп атасыз, тиги приватизация болгону сатылып кеткенден шахта эчтеке калган жок. Бу жерде 10 миң тоннадан ашык, бу жерде тиги металлокрутцы бар эле, темир бар эле, ошонун баардыгын сатып жиберди. Мына азыр бүгүн карап атасыз, эчтеке жок. Жергиликтүү тургундар азыр коңшу Аксы районунда тоо арасында көмүрдү казып, окат кылгандар жүздөп саналат. Айрымдарын жер басып калып, ажалынан мурда кеткендер болду. Кандай сажыйт жакшы? Күнүгө канча табасыңар ошондо? Күнүнө? Ооба. Күнүнө калгандай болот. 1000 сом, 1,5 сом. Эртең менен кечке чейин, тынбайм болду. Тынбай. Жанында сукка карабай. Не, эмеде жокпу айылда жумуш? Ашкөмүрдө жумуш бар беле. Көмүрдү казган кен шаарды түзгөн негизги ишкана болгону менен Ташкөмүрдө башка дагы ири өнөр жай ишканалары болуп келген. Мурунку ферментон заводдун ишканасы, мекемеси, имараты. Бул Ташкөмүрдүк ферментон завод эң маанилүү, эң чоң Кыргызстанда завод болуп эсептелет. Ошондой эле, иштебегенде көрүнөт го эч. Жок, эми иштегенде бу жерде 500-600 адам иштечү. Бул Нокен менен Аксы районунун тиги ошо дыйкандары келип, ушеке табактан тапшырып, өстүргөн эмени, тамекени өстүрүп жак тапшырчу. Бул завод ошо тамекени кургатып, ферментация кылып, аны тиги упаковка кылып туруп, бул Россия, Казакстан, Өзбекстан, тиги Кытай, бияк тиги Европа чейин жеткизди. Талканып эчтеке калган жок, мына карабайсызбы. Бул өкүнүчтүү, просто бооруңа чейин ыйлаң келет да. Ташкөмүр шаарынын автоунан тиги автобазанын тиги эмесин жерине турабыз. Илгери бу жерде 1000ден ашык шоферлор,
слесарьлер, жұмысшылар иштечеле. Таш көмір емес, бұл жерде тиги Каракөл, Токтогул, биякта тиги Ош, Жалабатка жүк ташыган бұл мекемеле. Мына бүгүнкү күндө өзүңөр көрүп атасыңар. Бу жерде даже эчтик бир да адам жок. Сторож да жок, эчтик. Мына ушундай мекемени мына ушундай азыр мындай акыбалда болуп калды. Не дегенде бул тегүүчү фабрика бул Ташкөмүр шаарында эң бир маанилүү, эң бир чоң ишканал деп эсептечеле. Мына бүгүнкү күндө мына алышот тиги бул сатылып кеткен. Азыр баягы тиги бул профилдин баягы эмени тегүүчү фабриканын ордуна азыр кафе-ресторан куруп атат. Эми тигүүчү завод иштеп атканда чоң Ташкөмүр салымына эл дагы иш менен камсыз болмок. Бюджетке акча түшмөк. Соцфондко акча түшмөк. Тилей каршысы ресторан болуп калды. Андай мындай чоң салым болбойт. Азыр мынагу мурунку нан бышырчу ишкананын жанында турабыз. Илгери 80-90 жыл берде ушу нан чыгаруучу фабрика, завод, ишкана. Бу жерде ушу жерде Ташкөмүрдүн элин Кызыл Жаш тиги поселок, биякта тиги Шамалды сай, биякта Достук, Кызыл Алма менен ошо жарандарды баарын ысык, таза, мындай ширин, арзан нан менен камсыз кылчу. Азыр могу Ташкөмүрдүн эли, ушу Аксынын эли, Нокенин эли ушундай нан чыгарып турган ишканаларга муктаж болуп атат. Азыр мына менчик тиги эмелер нан чыгарып турган ишканалар, тиги лепешка чыгарган ишканалар, алардын сапаты дагы жок. Баасы кымбат. Ошону бул социалдык жагынан эл менен ушу эң арзан нан менен камсыз кылса болот эле. Бир андыр нан деп сатышат, алдыда эл сомдон алып жейбиз. Ошо бир күндө алганда 200, 300, 500 сомдук, почти 1000 сомдук нанга кетип калат да. Нан кымбат да берди. Бизге бул сиз айтып аткан ушу мамлекеттик эмеси бюджет ачылып калса, бизге да жеңилдик жакшы болот эле да. Биз деле ойлойбуз да жакшы болсо, мунун жакшы коблочкалар чыгып, эме болуп арзан болгонго ушу мамлекет иштеп турса, бизге да жакшы да. Токтоп турган ишканалар калктын массалык түрдө көчүп кетишинин жана жумушсуздуктун негизги себеби болуп саналат. Быйылкы жылкыга жалпы 137 миллион сом болуп бюджетибизди бекиткенбиз. Мунун атайын каражаттар бул 22 миллион тегереги. Ал эми бюджет налог 115 миллион. 115 миллион тегереги. Өнүгүүгө 20 миллион. Ооба, өнүгүүгө эми баягы айлык акы, эмгек акылары за счет статья деп коет. Булар сөзсүз алардан почти 70% жакын ошо за счет статья болот. Калгандары бир 15-20 миллионго чейинки баягы биз өндүрүү тармагына, то есть развитие шаардын өнүгүүсүнө жумшайбыз. Охраняемый объекттен тарткан болбойт. Не боюнча? Не болбойт. Эми тарткан болбойт дейт. Эми атыңыз ким? Руслан Руслан. Ошо иштейсизби? Фамилияңыз ким? Мамикелов. Ташкөмүрдө иштейсизби? Жок, шаарда келебиз. Ташкөмүрдө. Эми мындай атыңыз ким дедиңиз да? Руслан. Руслан, мындай да. Мы находимся вне территории завода. Ну не в территории, но все равно снимайте же здесь, правильно? Мы полное имеем право снимать. Понимаете? Ну, акыбыз бар. Ким болосуз? Мен Умбеталиев Расул деген мен коомдук ишмермин. Фонд коомдук директор, таза колдун директорумун. Көз каранды серепчимин. Мен Ташкөмүрдүн тургунумун. Мен бул мына завод мен үчүн өтө маанилүү. Ушу заводду иштетелик деп мен тиги маселеме туруп атам. Туруп атыр эмеспи? Элдер көбүнчө Ташкөмүр шаарын көмүр казуудан тышкары стратегиялык маанидеги кристалл комбинаты менен байланыштырып элестетишет. Мурунку бийликтер ошо ГАО кристалл сатабыз деген 15% пара сураган. Ошо негизинде инвестор качып кеткен. Биз завод миллиард деген сомду, миллиард деген долларды киргизсек, ананда 10-15% биз пара берсек, бербесек кетип калган. Качып экен. Мурунку мына президенттер, мурунку ошо президенттердин балдары, туугандары, премьер-министрлер. Эми азыр мына көрдүңүзбү, имарат мына турат. Заң кайып турат.
иштебей турат. Кристалл заводунун үзгүлтүксүз иштешин камсыз кылуу үчүн бир катар тиешелүү ишканалар курулган. Советский Союз курагандан кийин мындай каржылоо маселеси туктап калды. Ошо негизинде бул ГАО Кристалл туктап калды. Бул имараттар дагы мына азыр иштебей калды. Эми биздин бийликтегилер айтып атат, ошо логистикалык борборлорду куруш керек депчи. Бул идеалдуу имарат болмок. Эми бу жерде мындай да, мына имараттар турат, мына талканып жатат. Талканып, мына көрдүңүз мына акыбалдарды. Эмне дегенде бу жерде эң бул ыңгайлуу жер да. Бу биякта таш көмүр, Кара көл, Токтогул, бияк болсо тиги Малисай, Кербен, Аксы району, бияк болсо тиги Ош Жалал-Абад, Нокен, Базаркор. Шу жерде логистиктик борбор курса болот эле. Мына көрдүңүзбү, тиги темир жол келип атат. Түздөн темир жол. Şu temir yol menен жүктөр келип, бете түшүп, ошо логистик центр кылып, шону шу жерде баягы керектүү буюмдарды элге, мекемелерге буюмдарды, жабдууларды шу жерде чогултуп таратса болмок. Иштетсе болмок да. Бул таш көмүрдө баягы жайгашкан мектептерди, бала бакча жактарды, башка тиги мамлекеттик ишканаларды, бюджеттик ишканаларды баардыгын жылуулук менен, ысык суу менен камсыз кылыш керек эле. Бир да күн иштеген жок да. Бир күндө иштеген жок. А менден бул толук кандуу баардыгы даяр эле. Мүмкүнчүлүктөр, Жок, мүмкүнчүлүк толук кандуу баардыгы иштеп аткан. Уже киргизилген ишке. Но тилек каршы бул эмени заводко бере албай, завод иштебей калып, ошону токтоп калган. Азыр котельная толугу менен талкаланган. Бирок мэр бул жерге шаарга абдан керек болгон жаңы жылуулук электр станциясын курууну пландоодо. Бул деген 660 мегаватт мощносттагы ТЭЦ. Бул деген абдан чоң проект, долбоор. Проект суммасы 2 миллиард 300 миллион доллардын тегерегинде. Эгерде бул проект ишке ашып калса, Таш көмүр шаар үчүн эбегесиз чоң бир мындай тарыхый жумуш болот. Себеби дегенде бизде бул жерде 1,5 миң 2 миңге жакын адам жумуш орду менен камсыз болот. Ошондой эле шаарга ошо жылуулук, ысык суу, баардык ошо социалдык проблемалар да көбү чечилет да. Таш көмүрдөгү мекеме ишканалардын кызматкерлери үчүн курулган көп кабаттуу турак жайлар кейиштүү абалда. Мынакей спорттук аянтча. Ал эми бул үйлөр атайын ошол стратегиялык мааниге ээ Кристалл заводунун жумушчулары үчүн атайын курулган. Завод жок, мынакей үйлөр да толугу менен талкаланган. Эч ким жашаган эмес бирде жол бул жерде. Ал эми бул үйлөр толугу менен салынып бүткөн, керек болсо жумушчулар батирлерди алып жашап келген. Заводдо иштейбиз деп. Бирок иштебегендиктен завод көчүп кетишкен. Андан кийин бул үйлөр талкаланып жок кылынды. Имарат гана турат. Мынакей дагы Таш көмүрдөгү 70-жылдары салынган үй. Бирок өзүңүздөр көрүп жаткандай, терезелер жок койсе, баары тең алынган. Эч ким жашабайт. Бул бир жагы. Ички коросуна да кирип көрөлүк. Бул жагында магазиндер, сулуулук салону. Анан кийин бул жакка бурулганда мынакей терезелер да жок. Талкаланган, жок кылынган. Толугу менен подъезд эки жактан тек жок кылынып тур да. Бирок андан улай үйлөр бар. Элдер жашайт. Бул жер болсо кулпу салынып, эч ким кире албайт. Бул шаарды призрак шаар деп атап калышат. Мынакей дагы призрак үйдү көрүп жатабыз. Мурунтан бери талкаланган экен. Бул жерде ошол согуштун убагындагы сүртүмдөрдү тартса болуш керек да. Анткени ошо бомбалангандай үйдө көрүнүш. Ичине кирип көрөлүк. Ичинде болсо подъезддер жакшы эле экен да. Карап көрүңүздөр. Бирок баары тең жабылган кулпу менен. Биринчи этаж, анан экинчи этаж. Эми канча жылдардан бери биз чоң Исписокто калган эле шаарбыз да.
эч жактан бизге кароо жок. Мэрияга барсаң деле аттанып кайрылып атабыз, айтып атабыз, деп атабыз дейт, бирок эч жыйынтык жок. Анан эл деле ызылдап барып келе берет мэрияга, алар деле айтып жеп акыбал жайын айтып түшүндүрүп кое берет, кайрылы деп келе беребиз. Ушул эми анан эмне кылыш керек? Кандай чечилиш керек? Же жогору жактан көңүл бурулбаса, таш көмүр убагында таш көмүр болгон, Московский гособщежение болгон, шахта болгон, хлеб завод, тамеки завод, военный завод, эмнелер гана болбогон алакандай шаарда. Бул үйлөр качан салынган эже? Бул 80-жылы берилген бул үй. Тиги 84 берилген, бул тамеки заводдун квартирасы болгон 2 үй. Ошондон бери жашап келебиз. Анан эми кайра биз өзүбүз бүт подвалдарды караштырып оңдодук. Эми шартыбызды жакшы эле үйдүн ичин өзүбүз камсыздап алдык. Анан бирок ушу сыртка чыкканы чатакта, бирок сыртка чыкканы. Эт асап турсаңар, эмне бирдемке белгилеп жатасызбы? Кудай күтүшүп атат, Кудай чакырды болуп аткан окшойт, экөө комшуларыбыз. Жакшы. Таш көмүр шаарындагы жашоочуларга ичүүчү суу дээрлик тазаланбай, Нарын дарыясынан түз эле суу түтүктөрү аркылуу берилет. Суу маселеси союз таркады, ошодон бери ушул көйгөй. Мына биздики азыр барып көрсөңөр болот, Осмонбековдо. Черезден 2 саат суу ичебиз. А мынерде таш көмүрдө ызыкты өзүңөр билесиңер, жайында 50 градустан да ашып кетет. Мына жашоо ошол. Черезден 2 саат суу ичебиз. Мен айтпаган жерим калбады. Толку жок. Жок, мен самотек кылып эмени таш көмүрдү суу менен бастырып ийсиз. Бастырып ийсе болот да. Мына 25 насой иштейт. Мына ар кимизи 100 миңден иштегенде элестете бер, 2,5 миллион акча кетип атыр айына. Берде да коррупция бар. Эгер чын-чынына келсе. Биз Нардын жегинде туруп, кээки биздин шаарыбызда 2 сааттан 3 сааттан гана эртең менкисин, кечкисин бир 3 сааттан суу берилет да. Бул көйгөйдүн үстүндө деле иш алып бардык. Себеби мен келгенден бери Европа өнүктүрүү банк аркылуу 4 миллион евро проект долбоорго биз катышып, колдоого алынып, Таш көмүр шаары Кудай буйруса азыр уже проект долбоорду жасай турган компания аныкталып тендерде. И алар келип биздин суу чарбай ишканасы бар. Ошолор менен азыр жумуш алып барып атат. Ал долбоор 2024-төн 2026 жыл аралыгында ишке ашат. Биринчи кезекте ошо биздеги суу чарбай ишкананын шарттарын, административдик зданияларын, анан кийин техникалар менен жабдуу болот. Экинчи кезекте ошо биздин шаарыбыздагы суу түтүктөрүн оңдоп, жаңылап, суу кампасын жаңылайбыз. Нарын дарыяга саркынды сууларда кошулуп жатат. Бул Таш көмүр шаарынын жашоочуларынын, башка дагы Нарын дарыянын боюндагы жайгашкан айыл жашоочуларынын ден соолугуна зор зыян келтирүүдө. Эми тургундар кайка барат ошондо туалетке? Тургундар үйдө элебиз. Үйдө эле. Анан кайка кетип атат ошол? Канализация септиктерге кетет, бирок септиктерден ашып сыртка чыгат ошо Нарын дарыясын булгап аткан труба. Нарынга кетет. Эми кесепети чоң да, экологияга, элдин ден соолугуна дагы. Анан бирок эмнуга келип септиктерди эле тартып тазалатып турса, эми сыртка акпай калмак да. Бул уровеньден ашып, мына 25 жылдан бери иштебей калды. Машиналар бүт баары жок болду. Анан бекти келип тазалабагандан анан толуп уровеньден ашкандан сыртка кетет да, кайык бармаган. А бизден ашкандан чыгып Нарынга кетип атат. Ушундай болуп атат да. Но Шопокова көчөдө турабыз. Мына сайдан тиги иштетилген суу түздөн түз барып Нарынга кошулуп атат. Берегенде үйдө жакта тиги көп кабаттуу үйлөр жайгашкан. Ошол жерде канализация деген эчтеке жок. Баягы иштетилген тиги идиш жууп, кир жууп, анан туалеттеги суулар баардыгы чогулуп, мына кетип туруп Нарынга кошулуп атат. Очистной сооружение тазалоо эч кандай иштер жок. Очистной сооружение жок. Мына түздөн түз мына экология бузулуп атат. Он 16-жылы Таш көмүр шаарынын кире беришине арка орнотулган. Быйыл бул арка муниципалдык бюджеттен каражат сарпталбай жаңыланды. Бул толук полностью сары таш менен обделка кылып, керамика кылып, могу жазууларына чейин азыр толук кандуу бүт элек. Себеби дегенде бул жерде азыр светодиодный ленталар коюлуш керек. Могу үстүнкү полоса 2 катар. Анан кийин освещениялар коюш керек. Бул жагынан дагы, аркы жагынан да.
Бул парк могу акыркы 15-20 жыл аралыгында такыр каралбай кеткен болчу. Чынында бул жеке киргенден коркосуң, баягы көчөдөгү баягы мастар же болбосо көчөдө түркү жүргөн балдар бул жакка келип алып эми ар кандай нерселер да болуп турган экен. Ошолордун баардыгы азыр өзүңүздөр көрүп турасыздар, жапжарык болуп, наоборот биздин балдарыбыз, ошо жашоочуларыбыз эс алуу сонун бир паркка айланды да. Жарыктандыруулары, мына жарыктандыруулары 30 дана жарыктандыруу коюлган. Азыр бараткан биздин тротуар, озеление жагы, бүт берде дом культура, ошонун алдарын брусчаткаларын оңдоп, скамейкаларды оңдоп иштерин. Анан кийин детский площадкаларына карап бергенбиз балдар үчүн атайын. Азыр өзүбүз да барып көрөбүз сиздер менен чогуу. Сиз өзүңүз паркта жашап жүрөт окшойсуз. Эми мындай экен да, баягы шаарга көпчүлүк келип эс алып, көпчүлүк баса турган салкын ушу бак, эс алуу бактары да. Анан ушу элге ушундай бир жакшы шарттар түзүп берсек, ушул жактардан баштасак деп аракеттерди жасап атабыз. Андан сырткары деле биз бул жерде мектептердин, садиктердин, короо жайларын оңдоп, имараттардын баарын оңдоп түзөө иштерине дагы түркү берүүчү гранттар аркылуу башка булактар менен да, каржы булактар менен да иш алып барып атабыз. Тротуардын жалпы узундугу 620 метр болуп каралган. Жалпы эсеби 2 миллион тегерегиндей акча каражаты берилген. Бунун сапатына карабасак, эртеңки күнү баягы да кайра бузулуп эле кайра эме кылат. Ошондуктан башында жасаганыбызда 1-2 кемчиликтер болгон экен. Ошондуктан кайрадан биз жаңылап, азыр капиталдуу бир баягы сапатына көбүрөөк көзөмөл кылып, жумушту аткартып атабыз. Дагы Адил Мырза айтып кетүүчү нерсе, Кызыл Жар шаарчасына жылуулукту алып келдик биз. Жилком ишканасы менен чогуу бул жерде котельныйды алардын карамагына өткөрүп бергенбиз. Бул жерде 12 эки этаждуу үйлөр бар, калк жашайт. Ошолорго Кудай буйрса быйыл жылуулук кирет. Азыр уже котельныйда бүт оңдоп түзөө иштери аткарылды. Азыр баягы биз абоненттерге теплотрассаларды тартып, абоненттерге үйүнө киргизип атабыз. Бул аялдама абдан ыңгайлуу, анткени бут жагынан тосулган. Анан орусча айтканда кармашыгы да бар. Ичинде өзгөчө ошол балдарга коопсуздук жагынан дагы абдан мындай туура жасалган да. 2 киши. 15 сомдон да, эми маршруту бирби? Шаардын ичинде. Же башка маршруттар барбы? Бир эле линия. Жолдорду да жасаш керек экен, жолдор. Эме болбой калыптыр. Айылдын жолу дегер. Ошондон бери оңолдоо эмес, Которгон жол. Күндүз 4-дөн тияка, 4-дөн бияка ташып жүрөбүз. Бу жерде завод, фабрика эч кандай ишкана жок. Ооба, көрдүк биз. Бардыгы мектеп, бюджет организациялар болду. Ошол эле? Ошол эле. Рахмат байке. Рахмат. Барышатпы. Таш көмүр шаарына караштуу Шамалды Сай шаарчасынын тургундарынын негизги киреше таба турган жери Борбордук базар. Ал эми шаардык муниципалитет сатуучулардан жакынкы тротуарларда соода кылууну токтотуп, аны базардын ичинде гана жүргүзүүнү талап кылууда. Бул жакка адам кирбейт. Былтыр ушул жерде отуруп, калп айтпасак, именно 80 миң, 90 миңден карыз болгонбуз. Именно өзүм, башка бирөөнү айтпай, 80 миң карызым бар. Ден соолугум байланыштуу дагы жарымын төлөп, 40 миңин төлөдүм, 40 миңими дагы деле мойнумда турат. Тажрыйба болгон турган. Ооба, биз кире албайбыз. Эгерде мыногу өтпөй калган товарлар, мынаулар да, мына көрсөңөр болот. Мынаулар. Мына ушинтип калып атат. Мисалы силер муну аласыңарбы, албайсыңарбы, муну аласыңарбы, албайсыңар. Мына ушундай болот. Бул жерге мэрге айта турган эме сырттан азыр беки бардыгын киргизди дейли. Киргизгенде сырттан эртең эле бирөө келет, бир дыйкан келет, алмазын үзүп келет.
портерди бирөөдү жалдап жүктөп келет дагы, ал неке кое албайт, сата албайт. Көчөгө коет. Анан булар аны көрүп, булар да көчөгө чыгабыз дейт. Баары көчөнү тазалаш кыйын. Анда бизге бир шарттуу бир базар кылып бериш керек. Дыйкандарды өзүнчө бир базар кылыш керек. Ошондо порядка болуп отурабыз. Азыр бизди жолдун жээгине чыгарбаса, биз эмне тирикчилик кылабыз анда? Өкмөт өзү бизди жакшы билет. Биз немеде турабыз, мисалы, бу эре иштерде иштебейт, күйөө иштерде иштебейт деген эме менен турабыз өзүчө. Анан да башка бизге жумуш берсин анда. Жумуш таап берсе, биз ошол жакта иштейбиз. Базарга, жолго чыкпай эле. Биз эле жаман көрүнүп, кечки ысык суукта куулуп жүргүбүз келбейт. Тегене айылынан Таш көмүр шаарына багытталган жолдун боюнда бул Ак Моло деп аталган тарыхый табигый эстелик жайгашкан. Жергиликтүү уламыштарга ылайык бул жерде илгерки заманда бир пайгамбар жашаптыр. Анын ошол ымыркайы көз жумуп кеткенден кийин ал аны кебеске ороп, бешикке салып, анан кийин аны дагы ороп туруп, ошол бир ташты көрүп, ошонун үстүнө коюптур. Ошонун негизинде могул Ак Моло пайда болуптур да. Ошондуктан жергиликтүү тургундардын сөздөрүнө ылайык, эгерде бала төрөлбөй жатса, эгерде бул жакка келип зыярат кылып кетсең, анда сөзсүз түрдө балалуу болосуң деген уламыш бар да. Бирок бул уламыш чынында реалдуулукка дал келет деп жергиликтүү тургундар өздөрү айтып келет. Бирок чындыгында бул жер азыр чет элдик алтын табуучу компанияга берилиптир. Ошондуктан бул эстеликтен арылып калышыбыз толук мүмкүн да, бузулуп калышы мүмкүн. Буга биз сөзсүз түрдө жол бербешибиз керек. Шаардын өзгөчө бир жери Урчук таш тоосу. Бирок аны жергиликтүүлөр көбүнчө башкача аташат. Биз Булат экөөбүз Нарын дарыясынан крокодилди издеп көрдүк, бирок таба алган жокпуз. Эми Таш көмүр шаарында аны таптык. Биздин көптөгөн мамлекеттик аткаминелер сыяктуу дагы бул дагы мындай абдан ачкөз крокодил болуптур. Анткени уламыштын негизинде ал адамдарды күнүгө жеп, бирок бир күнү өтө тоюп, жеп алып суусап, дарыя боюна барайын деп, бирок ага жетпей, мынакей бул жерде өлүп калыптыр да. Чындыгында бул Урчук таш деп аталат. Бул ошол байыркы заманда миллиондогон жылдарда мурун бул эки тектоникалык плиталар кагылышып, мындай абдан мындай укмуштуу бир табиаттын бир эстелеген пайда кылды да. Бул ошол көптөгөн туристтерди бул жакка дагы тартып турган бир объект болушу мүмкүн, бирок өкүнүчтүү жери бар. Анткени бул тоодо көптөгөн казуулар болуп жатат мыйзамсыз. Ал эми ал казуулар сөзсүз түрдө бул тоонун бузулушуна жана жок болушуна дагы алып келиши толук мүмкүн. Биз мына Таш көмүр шаарынын эң борборундабыз. Бул жерде Таш көмүр шаарынын эң чоң жана эң көрүнүктүү бир имараты десек болот. Маданият үйү. Мол мозаика жасалган, карап көрсөңөр. Социализмдин эң жакшы бир үлгүлөрүнүн бири депсек болот да. Мындай улуттук колорит менен да жасалган. Абдан кооз, мынакей сырдалыптар дагы колонналар. Бул жерде азыркы учурда фильмдерди көрсөтүлүп өткөн. Азыркы жана ар кайсы сынактар өткөрүлүп өткөн. Мына сулуулардын сынагы да өтүп өткөн. 16 жаштан 20 жашка чейин дейт. 10 000 сом приз. Жакшы. Катышкандар көп болуш керек. Эми ичине кирип көрөлүк. Укмуш, мынакей иллюстраларын карасаңар, массивдүү, чоң кыргыз герби жана буну ошол колонна келтирүүгө жардам бергендер мынакей USAID дейт, америкалыктар баягы эле. Биз мынакей ичине кирип баратабыз. Көрүнүп тургандай эле килеген чоң зал. Бул ошол 50-60 жылдары бул жерде ошол социалисттик эмгектин батырлардын, ударниктерин сыйлоо аз эми так ошол жерде өтчү жана азыркы учурда дагы эң маанилүү бүт иш-чаралар бул маданият үйүндө, бул сценада өткөрүлөт. Өнөр жай чордону саналган калаада азыр Бишкек менен Ошко чапкылаган айдоочулар менен базарлар жана төлөө мекемелери гана иштейт. Бирок Таш көмүр тумалак эле кунарынан ажырады деп тыянак чыгарууга болбойт. Жансыз болуп калган кала акырындан кайра жанданып,
шаңданып, экинчи жаштыгына кайтып келет деп абдан ишенген келет.